Бисмилла, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бизге берген неаматтарды эсептеп көрө турган болсок, анын эсебине чыга албайбыз. Ал чексиз. Биздин көзүбүз көргөн дагы, биздин көзүбүз көрбөгөн дагы, биз сезе билген дагы, сезе биле албаган дагы, биздин кулагыбыз уккан дагы, биздин кулагыбыз укпаган дагы, биздин акылыбыз жеткен дагы, биздин акылыбыз жетпеген дагы неаматтары өтө көп. Аллах Таала бул нерсени Кур'ан Каримде өз сөзүндө баса белгилеп эскертип койгон. Аллах Таала айтат: "Ва ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха." Эгерде силерге берген неаматтарды, Аллах Таала силерге ырологон неаматтарды эсептеп көрө турган болсоңор, анын эсебин чыгара албайсыңар дейт. Анын эсебине жетпейсиңер, аягына жете албайсыңар деп Аллах Таала өзү бизге баса белгилеп, ушинтип эскертип койгон. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала ырологон неаматтар өтө көп, чексиз болуп эсептелинет. Аллах Таала мына ушул неаматтарды бизге акысыз эле ыролоп койгон. Бизди суратпастан Аллах Таала мына ушул неаматтарды бизге эң жакшы сүрөттө жеткирип койгон. Эми Аллах Таала ушул неаматтарды бергенден кийин кыямат күнүндө бул неаматтардан сурабайт, бирок бул неаматтардын шүгүрүн гана сурайт. Мен берген неаматтарга шүгүр кылдыңбы же кылбадың деп гана сурайт. Кимде ким Аллах Таала берген неаматка шүгүр кыла турган болсо, анда эртең кыямат күнүндө Аллах Таала анын үстүнө дагы сыйлыктарды берип, дагы беректерди берип, дагы өзүнүн башка чоң неаматтарын берип, инсанды жакшылап сыйлайт. Ал эми инсан Аллах Таала берген неаматтарга шүгүр кылбай турган болсо, ага рахмат айта албаган болсо, анда Аллах Таала эртең кыямат күнүндө азабына душар болот. Эми Аллах Таала берген неаматтардын бири бул тамак аш, ичимдик, азык-түлүк неаматтары. Аллах Таала бизге бир нече нерселерди арам кылып берген. Мындан алыс болгула деген. Ал эми көптөгөн нерсени Аллах Таала бизге адал кылып берген. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум." Эй иман келтиргендер, биз силерге ырысы кылып берип жаткан нерселердин тазасын гана жегиле дейт. Аллах Таала адал кылып берген нерсесин гана таңдап жегиле дейт. Аллах Таала арам кылып берген нерседен силер алыс болгула, андан этият болгула, сактангыла дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала адал кылып берген тамак ашта бизге сөзсүз түрдө пайда бар. Биздин акылыбызга, биздин адеп аклагыбызга, биздин денебизге, жада калса биздин жасаган ибадаттарыбызга, биздин дуаларыбызга сөзсүз түрдө таасир тийгизет, оң пайдасын берет. Ал эми биз Аллах Таала арам кылган иплас нерселер жей турган болсок, анда биздин акылыбызга, биздин адеп аклагыбызга, биздин жүрөгүбүзгө, биздин денебизге, биздин жашообузга жана биздин ибадатыбызга дагы өзүнүн тез таасирин тийгизип зыян берет. Мына ошондуктан биз Аллах Таала адал кылып берген нерсени гана таңдап жешибиз керек. Кандай эле урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала арам кылган арак, бардык жамандыктардын энеси болгон арак. Инсан арак иче турган болсо, биринчиден анын акылы бузулат. Экинчиден адеп аклагы бузулат. Анын ден соолугу кетет, анын ибадаты бузулат, жана анын бул жашоодогу бактылуулугу кетет. Үй бүлөсүндөгү болгон ынтымагы чачырайт. Жана жашоодогу болгон достор менен болгон мамилеси, туугандар болгон мамилесинин баарынан үзүрүп ажырап калат. Албетте бул ошо Аллах Таала арам кылып берген иплас нерсенин зыяны мына ушундай болот. Мунун тескериси, биз Аллах Таала адал кылып берген нерселерди жей турган болсок, мына ошол нерсени гана пайдалана турган болсок, анда бизге ибадатыбызга түрткү болот. Биздин жүрөктөрүбүз тазаланат. Биздин кылган амалдарыбыз тазаланат. Жана ошондой эле биздин үй бүлөбүзгө дагы, биздин бала чакабызга дагы, жана биздин коомубузга дагы өзүнүн оң таасирин берет. Өзүнүн пайдасын көргөзөт. Биз адалдан гана жеп, адалдан гана эмгек кыла турган болсок, анда сөзсүз түрдө Аллах Таала биздин жашообузга береке берет, жана биздин ден соолугубуз дагы, акылыбыз дагы, адеп аклагыбыз дагы мына ушул нерседен оңолот. Сөзсүз түрдө Аллах Таала кайсы бир нерсени арам кыла турган болсо, ал нерседе биздин жашообузга зыян бар. Ал эми кайсы бир нерсени Аллах Таала бизге адал кыла турган болсо, мына ошол нерседе биздин жашообузга сөзсүз түрдө пайда бар деп биз иман келтиришибиз керек.
Эми Аллах Таала мына ушул биз рызкы берген нерсени тазаларын гана жегиле дейт. Андан кийин дейт: "Вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун." Эгерде Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынам дей турган болсоңор, анда ошол неаматтарга силер шүгүр кыла дейт. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, бул келген неаматтарга шүгүр кылыштык важип болуп эсептелинет. Мына ушул аятта Аллах Таала айтып атат: "Вашкуру лиллахи." Аллах Таалага шүгүр кылгыла деп атат. Эми ошол силер жеген неаматыңарга, жеген тамак ашыңарга, ичкен сууңарга Аллах Таалага шүгүр кылгыла деп атат. Ал эми бул шүгүр не дегенде Аллах Таала башка бир аяттарда бизге баяндап берди. Дейт: "Я айюха расулу кулу мин тойибат ма разакнакум." Эй пайгамбарлар, силер биз рызкы кылып берген нерсени тазасын гана жегиле, ва'малу солиха дейт. Жана солих амал жасагыла дейт. Бул деген жеген неаматтардын шүгүрү Аллах Тааланын буйруган буйруктарын аткарыштык. Аллах Таала арам кылган нерседен тыйылыштык, мына ушул шүгүр болуп эсептелинет. Албетте Аллах Таала бизге тамак ашты ада кылып берген. Эртең кыямат күнү Аллах Таала ошол тамак ашты неге жедиң, бул сууну неге ичтиң деп сурабайт. Бирок ошол тамакты жеп алып эмне иш кылдың? Мына ошол сууну ичип алып кандай иш кылдың? Мына ошол сууну кайсыл тараптан жедиң? Адалданбы, арамданбы? Кандай тамак жедиң? Мына ошол нерседен гана сурайт. Тамакты жеп алып Аллах Тааланын буйруктарын аткардыңбы? Аллах Таала арам кылган иштерден тыйылдыңбы деп, мына ошол нерседен гана Аллах Таала эртең кыямат күндө бизден сурагылат. Аллах Таала өзүнүн башка бир аяттарында дейт: "Ла тусалунна яума идин анин наим." Силер кыямат күнү Аллах Таала берген ар бир неаматка сураласыңар дейт. Эсеп кысап бересиңер дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз жеген тамак ашыбызга, ичкен ичимдигибизге Аллах Таалага шүгүр кылууга биз буйрулганбыз. Мунун шүгүрү Аллах Таалага ибадат кылыш керек экен. Аллах Тааланын тыйып салган нерсени тыйылыш керек экен. Аллах Таала намазга буйруган болсо 5 убак намазга бекем болуш керек экен. Албетте урматтуу мусулман тууганым, Аллах Таала бизге бир күндө 5 эле убакыт намазды бизге парыз кылган. Мына ошол парыздарды биз бир күндө 5 рет аткарып өтүргөн болсок, Аллах Таала бизге канча неамат берген болсо, мына ошол неаматтарга шүгүр кылган эсептелебиз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул Аллах Таала берген неаматтарга шүгүр кылуунун жолдорунан, Аллах Таала берген бул тамак аш неаматынан шүгүр кылуу жолдорунан, бул тамак ашты жеп жаткан кезде, мына ошол тамакты жеп бүткөндөн кийин артынан Аллах Таалага макта айтыштык. Жана тамак ашты жеп баштаган кезде ошол бисмилляны айтып жештик. Мына ушул Аллах Таала берген неаматтарга шүгүр кылуунун бир жол жобосу болуп эсептелинет. Албетте мусулман адам тамак жей турган болсо, биринчи Аллах Тааланын атын эскерип жеш керек болот. Бисмилля деп башташ керек. Бисмилля менен баштай турган болсок, анда ошол тамакта бизге береке болот. Мына ошол тамак бизге жугумдуу болот. Мына ошол тамакка бизге башка шайтандар шериктеш болбойт. Ал эми кимдегин бисмилланы айтпай жей турган болсо, мына ошол жеген тамагында береке жок болот. Жана мына ошол жеген тамагы менен башка шайтандар дагы ошол менен шериктеш болуп жейт. Албетте бисмилля менен башташтык бул шариятыбызда важип болуп эсептелинет. Тамакты жеп бүткөндөн кийин дагы Аллах Таалага мактоо айтыштык. Бул дагы мустахаб болуп эсептелинет. Тамак жеп бүткөндөн өзүнүн зикирлери бар. Ушуну дагы эскерип коюштук. Бул мустахаб болуп эсептелинет. Жана ошонун дуаны айтуу менен биргеликте биз Аллах Таала берген неаматка бир шүгүр кылган болуп эсептелинебиз. Жана ошол менен биргеликте дагы биз башка соопторго ээ болобуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха ла ярда анил абдин." Аллах Таала бир пендеден разы болот дейт. Аллах Тааланын разычылыгы түшөт ушул пендеге дейт. "Ани якула аклатан фаяхмаду алейха." Эгер тамак жеп бүтө турган болсо, артынан Аллах Таалага мактоо айтат дейт. "Ау яшрабу шурбатан фаюхмаду алейха." Эгер суу иче турган болсо дагы, анын артынан Аллах Таалага мактоо айтат. Ушул адамдан Аллах Таала разы болот дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз тамак жеп бүткөндөн кийин дуасын айта турган болсок, Аллах Таалага мактоо айта турган болсок, анда Аллах Таала бизден разы болот экен. Дагы тамак жеп бүткөндө дуалардын бири Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен акала тааман." Ким тамак жей турган болсо дейт. Факала, кийин төмөндөгү дуаны айта турган болсо: "Алхамдулиллахи аллади ат'амани хаза ва разаканихи мин гайри хаули минни ва ла кувватин" деп ушул дуаны айта турган болсо, "Гуфира лаху ма тақаддама мин занбихи." Аллах Таала мунун мурунку өткөн күнөөлөрүн баарын кечирип жиберет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге мына ушундай кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, тамак жеп бүткөндөн кийин дагы биз анын дуасын эскерип, Аллах Таалага мактоо айтып жүрө турган болсок, Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллах Таала эртең кыямат күнү бизден разы болушуна эң чоң себепкер болот экен. Жана ошондой Аллах Таала берген неаматтарга биз шүгүр кылган болуп дагы эсептелинет экенбиз. Аллах Таала баарыбызга тавфик берген болсун. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.